30 августта өлкөбүздүн Маданият министрлиги өлкөбүздө TikTok социалдык тармагынын кызматын чектөө тууралуу чечим кабыл алган. Министрликтен балдардын жаңы калыптанып келе жаткан психикасы али туруктуу эместигин, мындай контент көз карандылыкты жаратып, өсүп келе жаткан муундун эмоционалдык абалына терс таасирин тийгизерин айтышкан. Маданият министрлигинин орун басары Чыңгыз Эсенгул ведомствого 18 уюм кайрылып, өлкө аймагында TikTok кызматын чектөөнү суранган. Редакциябыз тизмеге кирген уюмдар тууралуу маалымат чогултту. Министрликке кайрылгандардын тизмесиндеги айрым уюмдар кайрылбагандыгын билдирип чыкты. Мисалы, калктын аялуу топторун өнүктүрүү жана коргоо борбору коомдук фондунун директору Зейнеп Эшмуратова TikToктун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу үчүн эч кандай өтүнүч жазган эмес экендигин билдирсе, Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Насилбекова министрликтен чалып, TikToктун балдарга болгон таасири тууралуу сурашканын айтып, жеке пикир катары терс таасирин тийгизери тууралуу айтканын билдирди. Ачык булактарда маалымат жок. Социалдык баракчалары активдүү эмес уюмдар Маданият министрлигине кандай жол менен кайрылгандыгы белгисиз бойдон калууда. Мисалы, Медиа форум коомдук уюму тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Юстиция министрлигинде бул аталыштагы уюм жок. Кайрым коомдук фонду дагы өлкөбүздө катталган эмес. Бизнес чөйрөсүндөгү айым лидерлеринин ассоциациясы 2022 жылы кайра каттоодон өткөнү менен ишмердүүлүгү тууралуу эч кандай маалымат жок. Бабушка Adoption кайрымдуулук фонду 600 улгайган адамга жардам көрсөтөт. Фонддун жетекчилиги TikToкту жабуу эмес, ишмердүүлүгүн чектөө тууралуу петицияга кол койгонун билдирди. Кол коюу тууралуу фондко Маданият министрлиги кайрылган. Баяжан бирикмесинин негизги максаты улгайган адамдардын активдүү узак жашоосуна багытталган социалдык долбоорлорду ишке ашыруу. YouTube сайтынан 2019 жылдагы уюмдун түзүмүн көрсөткөн жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылган видеону таба алдык. Эне үнү коомдук фонду укук коргоо уюму катары катталган. Негизги ишмердүүлүгү аялуу катмарга даректүү жардам көрсөтүү, билим берүү жана жумушка орноштуруу. Фонддун жетекчиси Алима Бекишова Маданият министрлигинин чечимин колдой тургандыгын билдирген. Аялзат аялдар демилгелеринин борбору TikToкту жабуу тууралуу жайында кайрылганын тастыктады. Айтымында өспүрүмдөр TikTokто жашы жете электерге тыюу салынган маалыматтарды көрүп, бейтааныштар менен таанышып, зордуктоого чейинки көп кыйынчылыктарга туш болушат. Тизмеде бейөкмөт уюмдардын альянсы дагы бар. Кызыктуусу, ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн катарында Аялзат уюму көрсөтүлгөн. Сайты иштебей, Facebooktагы баракчасы 2020 жылдан бери жаңыланбаган ар бир балага үй-бүлө коомдук фондунун директору Анархон Халилова дагы TikToкту жабуу тууралуу министрликке кайрылгандыгын билдирген. Министрликтин чечимин колдогондордун арасында мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардын республикалык ассоциациясы бар. Уюм бир нече ирет мамлекеттик мекемелердин ыраазычылыгын алган. Ал эми жетекчиси даңк медалына татыган. Асипа Мусаева TikTokто жаман видеолорду көргөндүгү үчүн аталган соц тармакты жабуу тууралуу арызга кол койгондугун тастыктады. Бирок TikTokто көргөн жаман ролик эмне тууралуу экендигин, ошондой эле өзүнө Маданият министрлигинен чалып арызга кол коюусун өтүнгөн аткаминердин аты жөнүн дагы эстей алган жок. Жыйынтык, Маданият министрлигине арыз бергендердин тизмесиндеги уюмдарды изилдеп көрүп, алардын айрымдары коомдук иштер менен алектенбей калганын билдик. Ал эми айрым уюмдардын ишмердүүлүгүнүн балдарга эч кандай тиешеси жок. Айрым уюмдардын жетекчилери эч кандай демилге көрсөткөн эмес, арыз жазган эмес, телефон аркылуу гана пикирлерин айтышкан. TikToктун балдардын психикасына тийгизген таасирин эч ким, анын ичинде Маданият министрлиги дагы адистерди тартуу менен изилдебегени дагы анык. Эксперттердин, психологдордун баяндамалары, пикирлери айтылган эмес. Министрлик тизмеде көрсөтүлгөн уюмдардын жетекчилеринин жеке пикирине гана таянууда.